Assalamualaikum Oşkor YouTube kanalımыздın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандоздар. Биз бүгүн чыгарылышыбызды улантабыз сиздерге. Ноокат районуна караштуу Жаңы Ноокат айылдык аймагынан сиздерге салам айтабыз. Жаңы Ноокаттан бир ат менен бир өспүрүм тай сатууга чыгат экен. Маалыматын алып сиздерге жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабаңыздар. Мынакей жоон жолпусунан келген тор ат биринчи номерде ушул чыгат экен. Ээси менин жанында турат. Шухрат маалыматты берет, анда эмесе бизден алыстабаңыздар, лайк басып коюңуздар туугандар. Шухрат, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, кандайсыз? Көрүшүп эле, кандай? Ден соолуктар жакшыбы? Иштер жакшыбы? Ушул менен дагы бир өспүрүм чыгат дедиң, Ооба. Эми бунун маалыматыны мындай биринчи дене мүчөлөрүн тартайлы дагы, анан маалыматын жеткирип өтөлү көрүүчүлөргө. Өтө жоон нерсе экен жаныбар, Шухрат, мунун жашын айтпайсыңбы? Кабылжан ака, кандайсың? Жоон ат экен туугандар. Мунун жашы кандай болду, Шухрат? 3 жаштан өтүп калды экен. Жаңасыбы? 4 жаш. Үстү кандай? Аттын үстү кандай? Болушкан экен. Талап үстү? Кулут. Bu takaları yok mu? 4 kazığı taza mı? Ооба. 4 казык таза экен. Россиядан келип эми чыгардык да муну үчүн. Ha, Rusya'dan geldi. Жаткан ат да. Ha, Bağu'da turgan at mı? Жатса. Эми чыгардык. Boyu kança çıkat bunun? 1.60 плюс. 1.60 hem de bu. 1.60 ana. Taza da var. Таза 1.60 çıkat eken. Kvadrat neresi eken ha? Aylanası. 4 kazığı taza. Hazır. Takaga turuşları kanday? Taka turuşların эми bir жолу такалаганбыз экен. Bir yol takalangan hazır. Bir жолу такалаган. Hazır. 4 jutunda ten çoğu eken ha taka. Төрөөнө кыйын жол. İşi gemeleri çoğu ha. Den solu kanday? C3'i. Жебиштерине жооп экен. C3'i жооп bu. Жебиштерине жооп. 4 казык кыйын, жакшы. Attın hazır nelerin görsetөбүз? Bağu'dan kaçan çıkkan at? Багуудан бир 10 күн, 15 күн болуп калды. Ha, yemele çıktı bu. Эми чыкты. Бул ака эчтерсеси жок. Өзү улакка салынган, чабылган, салынган. Така улактарда чабылган экен. Кирип чыгыш кандай эле? Кирип чыгыштары эми жакшы, бирок кичине үйрөтүшөм керек. Тарбиялаш керек дагы. Тарбиялаш керек баары. Тарбияны берет экенсиздер мынакей. Азыр Багуудан жаңы чыгыптыр, өзүңүздөр көргөндөй эле мына такалары дагы учурда такасы жок экен. Мында чабып көрсөтүлбөйт экен да ата. Ушул тери көрсөтүлөт, ушул болду. Мына басыгы, ден соолугу, ат семиз эти бар экен туугандар. Жаңы чыгыптыр, жоон жолпу ат издегендер. Биринчи номерде болду. Бунун кайманаты барбы, жокпу? Кайманаты эми. Россиянын кайсы жеринен келип калган бул? Россиянын Новосибирден келип. Новосибирден алып келиптир туугандар. Эми биринчи номердин баасы канча экен, баасына токтолбойлубу? Баасын ака жеңил эле коебуз. Чөнтөк баа элеби? Чөнтөк баа эле. 3000 деп койдук. $3000. Кеми болот, а? Кеми болот ака. $3000 кеми болот экен мынакей туугандар. Мына көрдүңүздөр, калган маалыматты ден соолугуна, жебичине жооп, а? Ден соолук, жебичине жооп. Жоон атты мына тарбияны берип карап алсаңыздар болот экен, өзүңүздөр токтоп туруп бериң. Көргөндөй эле такалары жок экен азыр. Бул атай такалары жулунганбы ошондо? Багууга. Багууга ташталган да, бул чуроо ташталган бу. Азыр Багуудан чыкты. Аял киши баккан муну. Аял киши жемге тойду Саратан жемине. Тойду. Саратан жемге. Мынакей көрдүңүздөр туугандар. Калган маалыматты ээсинен аласыздар. Биринчи номерде кайманаты бар, жокпу? Кайманаттын өздөрү коюшуп алат эми. Жакса кайманатты өзү кимге буйруса жараштырып коюп аласыздар туугандар. Биринчи номердеги ат ушул болду. $3000 деп баасы айтылды туугандар. Эми мына экрандан алыстабай туруңуздар. Шухрат экинчи номерди мына сүрөт өспүрүмдү алып чыкты. Чым кара экен жаныбар. Бул жаш кандай эми Шухрат? Полторашка ака бунун. Полторашка. Полторашка. Сынына сөз жок, сүрөт экен а сыны. Жакшы ака. Бул каяктан келген эми? Муну негизи базардан алганбыз. Бишкектики деген экен. Бишкектен деп базардан келип калганбы? Базардан алганбыз. Качан келди эле бул? Кулун маалында алынганда. Кулун маалында. Азыр бою канча чыгат мунун? Бою 1.47. 1.47.
Moynu özü ушундай турушу, башты көтөрүп тик кармайт экен да башыны. Moynu tik көтөргөн, артыңкы бир туян дагы бар экен. Арка алдыны көрүңүздөр, мына чат каяктарыны. Ойнайбы кичине? Өспүрүмдү байкап туруңуздар, муну эми Бишкектен алып келинген экен. Баасынын кандай дейт болду, чогуу көрөбүз туугандар. Жебичи кандай мунун? Жебичине жооп. Жебичине жооп. Жооп, жебичине жооп. Колго жоош элеби? Корс эмеспи? Азоо бул. Кармата берет экен ушу. Жоқ, өзүм баккам экен. Азы- Киши ham карай берет. Азоо а? Азыр. Минилген эмес. Минлелекпи? Минилелек экен. Быйыл минсе болор киде, а? Ооба экен. Минем деген мине берет экен. Аял кишилер Аял, карайт экен да. ооба, муну экөөнүн тең аял киши баккан. Кулунунда келди беле бул? Ооба. Ошондо бул жазга кунамы жаныбар? Ооба. Меге көрүп турасыздар туугандар. Экинчи номерде ушул болду. Буга да кайманат коюлганбы, коюлган эмеспи? Хайванат экен. Каракашка деп койгонбуз экен. Жөн эле каракашка да эле, Каракашка. эркелетип эле. Мунун эми мындай туяктарын тартайлычы. Туяктар тазабы, төрт базыгы, Таза. көкүрөктөрүнө мына. Эң соло Тегеретип тартайлычы мындай көрүүчүлөргө, жамбаштарындагы. Кыздар. Мына көрүп турасыздар, бою 1,47 экен, мына эми жамбаштарына келдик, мына сорулар үстүлөрү. Кичине бастырып эми. Мына басыгыны байкаңыздар, жакса байланышып бересиздер, экранга номерлер жазып калтырдык. Мына өспүрүмдү көрүп турасыздар туугандар. Жакса байланышыңыздар. Эми баасына токтолобуз. Баасыны кандай дейт болду экен. Чогуу күбө болобуз, буйруса. Эми мунун өспүрүм тайдын палтарашканын баасы канча экен? Ака баасын. Буям жеңил коебуз ака. Жеңил элеби? Ооба. Мындай- Жакын 2000 деп койдук ака. $2000. Ооба, жакын ака. Тишин ачып койбойлубу? Тишин Тишини ачып көрсөтөбү, бир көрсөтүп коелу мындай. Калыс болсун көрүүчүлөргө. Тишини көрүңүздөр, тишини байкагандар тишинен көрө бересиздер мынеке. Жазга кунан экен ошондо. Ооба. Кулун тиштери менен турат мынеке. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Кайсынысы жакса ээси менен байланышып бересиздер. Эми номерлерин айтып өтсөк, номерлер канча менен? Номер 55 менен. Плюс 996 555 менен 04 04 26. 05 20 04 04 05 26 номери менен байланышсаңыздар болот неке. Саламатта калыңыздар. Биз чыгарылышыбызды ушуну менен жыйынтыктадык.